Бүгүн Бишкекте түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын 7-жыйыны болуп жатат. Ага Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков катышууда. Быйыл Түркпага төрагалык кылуу кезеги Кыргызстанда. Ошондуктан уюмдун катчылыгына Кыргызстандын өкүлү дайындалышы керек. Төрага бул уюмдун катчысын кызматтан алуу, дайындоо жана ыйгарым укуктары тууралуу маселени козгоду. Бүгүн 8-декабрда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматованы кызматынан алуу тууралуу чечим жыйында БШКнын 8 мүчөсүнүн колдоосу менен кабыл алынды. Аны төрайым орун басарлыгынан алуу боюнча сунушту БШКнын мүчөсү Алмаз Асаналиев көтөргөн. Асаналиев мындай демилгени көтөрүү үчүн Атыр Абдрахматова шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө БШКнын башка мүчөлөрүнүн кадыр баркына шек келтиргенине байланыштырды. Ал Боршайкомдун мүчөсү катары ишмердигин жүргүзө берет. Атыр Абдрахматова быйылкы президенттик шайлоодо БШКнын айрым иш аракеттерине макул эместигин билдирип, мыйзам бузуулар болуп жатканын айтып келген. Кечээ 7-декабрь күнү таң атканда Россиянын Самара облусунда жол кырсыгы катталып, ал жерден 2 кыргызстандык каза тапты. Мындай маалыматты Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги таратты. Кырсык Самара облусунун Урал жолунда болгон. Облустук полициянын маалыматына таянсак, кырсыктан 2 эркек каза болду. Алардын бири айдоочу, экинчиси жүргүнчү болчу. Жанындагы аял менен кичине бала жаракат алгандыктан тез жардам муунасы менен ооруканага жеткирилген. Сөөктөрдү мекенине жеткирүү маселеси каралып жатат, деп айтылат билдирүүдө.